Бейжіңден бата алышты, баталарды берділер, бір ысықтан шығарып бір қызық ойын көрсетіп тұрған бұл Ақсу командасы менен Бақуат Талас командасы. Бақуат Талас командасы көп уақыттан бері ойнап келатқан жігіттер. Бұл Бақуат Талас деп тіркелген көп жыл болды. Ақсу командасына кетті. Саламатсыздарбы мекендештер, барыңыздарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен куттуктайбыз. НТ Спорт каналы назарыңыздарды касиеттүү Ысык көл жээгиндеги Чолпон атанын жанындагы ат майданга бурмакчы. Ошентип бир нече күнгө созулган Көкбөрү майрамынын дагы финалдык оюндары башталды. Биринчи лиганын алкагындагы финалга чыккан эки команда Бақуат Талас жана Ақсу Чүй облусунун командалары мына финалда эми алтын байге үчүн ат салышат. Бул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата Көкбөрү боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу. Дал ушул турнирде биринчи лигада 15 команда бар болчу. Алардын арасынан азырынча жеңилүү экенин билбей келе жаткан эки команда. Ошентип финалда кимиси жеңүүчү болот. Сиздер менен чогуу НТ Спорт каналында чогуу сиздер менен күбө болобуз. Кызматыңыздарда болсо мен Эркин Абдуллаев. Сары кийимчендер Ақсу, ал эми жашыл кийим менен Бақуат Талас командасы. Ошентип үчү дегенде эле беттеш жекеме менен башталды. Алгачкы бул оюндагы жекеме орун алып атат. Биз азырынча оюнчуларды сиздерге тааныштырып өтөлү. Ақсу командасынан баштасак, сары кийимчендерден Бакыт Жолдошбек уулу тумар менен биринчи номерде, Айбек Чолпонкулов көктерек менен экинчиде, ал эми Адилет Адисбек уулу первый деген аргымак менен үчүнчү номерде, төртүнчүдө болсо Мирлан Алсеитов, тажрыйбалуу Көкбөрү дүйнөсүнө белгилүү Мирлан Алсеитов, ал Баклан менен, бешинчиде Бек Асанкулов Питбуль, жетинчиде Улук Айбек уулу минген аты Сахара, Бекзат Кудайберген уулу Барон менен сегизинчи, Бөлө Адамбаев бул 9 номерде Пегас менен, ал эми Айбек Раис уулу Кыякты менен жүрөт 10 номерде, 11-де Нуртилек Өмүралы уулу минген аргымагы чагылган жана Нурбай Асылбек уулу Аполлон менен 12-чи катар санда. Ақсу командасынын баштыруучусу Белек Сагынбаев. Жарым финалда өтө оор беттешти Ақсу өткөрдү жана алар Баткен облусунун Жаш күч командасын 4-2 менен утуп алып 29 августта ошентип алар мына финалга чыкты. Ал эми Бақуат Талас Алканатага каршы ойноду, өз облусунун өздөрүнүн атаандаштарына каршы жана Алканатаны 9-1 менен ишенимдүү утуп алган. Бақуат Таластын оюнчулары Бекбото Дамир уулу команда капитаны биринчи катар саны менен минген аргымагы чагылган. Ал эми Азамат Жорутбек уулу экинчи номерде, Акбайпак менен Норус Раатбек уулу үчүнчү катар саны менен ойноп атат. Анын минген аргымагы Аватар, Болт менен 4-чү номерде Абсамат Догдурбек уулу, Вулканды минип жүргөн Эламан Руслан уулу 5-чи номерде, 6-чы Ариет Төлөнов минген аты Ракета, Найза Күрөңдү минген Райымберди Жаңбай уулу 7-чи, 8-чиде Рыскелди Мергенбай уулу, Аманат менен 9-чыда Таянышбек Талантбек уулу, Санат менен ал эми 10-чу номерде Турат Эмилбек уулу, ал Аманат Кашканы минип жүрөт, 11-чиде Нурбек Ашымбек уулу, Вулкан менен эки Вулкан бар. Ошентип Бақуат Талас командасына жана Талантбек Замирбек уулу Саяк менен 12-чи катар санында. Азырынча эсеп саны ачыла элек. Мына улак эми Бақуат Талас командасы тараптан чабуулга Тайгазан жакка бара турган болду эле, бирок азырынча Ақсу алардын жолун тосуп чыгып атат. Ошентип мына Бақуат Талас командасынын жетекчисин эсиңизерге салып өтөлү. Азамат Жумаев, ал эми башкаруучусу Нурлан Мамбетов. Дал ушул аталган мекендештерибиз Бақуат Талас командасын даярдап алып чыккан. Азыр болсо Бақуат кайрадан чабуулун улантып бара жатат. Азырынча мына Тайгазанга жакындап барганга бир мүмкүнчүлүк болду эле, бир секундалык. Бирок ал учурда аттын оозун буруп ошол жакка Тайгазанга жеткенге жетишпей калды. Улак болсо, ой. Улак болсо азырынча ошентип Ақсу командасында
Ак суу чоң ийгиликти жаратты. Чүй облусунун Беловодск айылынын Жолуксу шаарынын мына ошол командасы алар чындыгында өтө жакшы оюндарды сунуштап келди. Буга чейинки финалга чейинки жолун айта турган болсок, биринчи беттешин 27 августта өткөрдү. Атуул командасын 10-1 эсебинде утуп алган. Андан кийин 28 августта дагы бир таймаш өткөрдү. Анда Нарын облусунун Кыран командасына каршы ойноп, аларды 3-2 менен бир салым айырма менен утту. Андан кийин 29 августта Жаш күч менен ойноп, аларды 2 салым айырма менен 4-2 менен жеңди. Финалга чейинки жолу Ак суу командасыныкы өтө оор болду. Ошого карабастан, албетте, беттеш канчалык оор болсо, жеңиштин даамы да ошончолук, жеңиштин демек даамы дагы ошончолук таттуу болот. Анын жыйынтыгында Ак суу чындап бүгүнкү финалдык беттештен ырахат алып ойномокчу. Бакубат Талас эми стабилдүү, жакшы оюнду көрсөтүп келе жаткан тажрыйбалуу оюнчуларды айтсак болот. Азыр болсо мына жеке кезектеги эки команда да тең жекеме-жекеде жакшы өздөрүнүн оюнун көрсөтө алган аргымактар, чабандестер бар. Бакубат Таласта Аватар, мисалы үчүн Норус Раатбек ууланы минип жүргөн. Ошондой эле азырынча Ак суу командасынан бул жакта азыр болсо жок, азырынча кимдер экенин айта албайбыз. Бир аздан кийин алар дагы такталат болушу керек. Мына улак жерден көтөрүлдү. Ак суунун оюнчусу түз эле тайгазанга бара жатат. Кош такым менен ийгилик жаратып кетиши ыктымал. Аттын башын бурду, бирок керек учурда Бакубаттын коргоочулары ушул жерден керекке жарап кетти өз командасы үчүн. Андыктан кезектеги жекеме-жеке орун алат. Азырынча улак айлампага келе элек. Ошентип мына Ак суу 3 беттеште ишенимдүү жеңишке ол бүгүн финалда ойноп аткан болсо, ошол эле учурда Бакубат Талас командасы алар 9-майда жогорку лигада ойногон эле. Бул ирет болсо 1-лигада өздөрүнүн оюнун сунуштап, ишенимдүү финалга чыгып келди. Көк жалды 8-0 уткан 26 августта. Андан кийин 27 августта Бакубат Талас Соңкөлгө каршы ойноду. Аларды 6-1 жеңди. Кийинки күнү 29 августта Алкан Атага каршы ойноп, 9-1 менен уткан. Ошентип азыр болсо финалда Ак сууга каршы таймашты өткөрүп атат. Кагаз жүзүндө Бакубат Талас фаворит деп айтсак болот, бирок иш жүзүндө Ак суу канчалык мыкты экенин буга чейинки оюндарда далилдеп келди. Андыктан алдын ала кайсыл бир команда жеңишке жакын деп айтуу дээрлик мүмкүн эмес. Байге фонду, демек бул азыркы беттештин уткан командасына 100 000 сом берилет, утулганы 70 000 сомго ээ болот. Бул ирет Бакубат Талас оюнчусу улакты жерден эңип кетти жана жыш коргонууга туш келип отурат. Тайгазанга Ак суунун оюнчулары жакындатчуда эмес. Тайгазан бүгүн коргонууга өзгөчө басым жасайт. Анткени Бакубаттын чабуулдагы күчтүү оюнчулары бир аз эле мүмкүнчүлүк болсо ийгилик жаратып кеткенге даяр.
мына улак ошентип келип айлампага жайгашты жана кезектеги жекеме жеке башталып атат. Ошентип эсеп боюнча быйылкы сезон ошондо 23-чү сезон болуп калат. Мына 1995-96 жылдары ошентип азыркы мына көкбөрүнүн эрежеси менен алгачкы оюндар старт алган. Андан бери ошентип мына 23-чү ирет өткөрүлүп жаткан ири турнирди айтсак болот. Албетте ар бир турнирде өзүнчө карап эмес, мына жалпысынан бир сезонду ала турган болсок, 23 жылдын жүзү болуп калды. Бул аралыкта көкбөрү бир топ кулачын жайды деп айтсак болот. Эми бул көкбөрүнүн өнүгүшүнө кызыктар кишилер да өтө көп. Ошол эле учурда кандайдыр деңгээлде ага тоскоолдук кылгандар да бар. Бир учурда эл аралык көкбөрү федерациясы түзүлгөндөн бери ортодо мына башка тайгазаны жок, бирок ошол өлкөдө ушундай көкпар пайда болду. Бирок кандай болгон күндө дагы көкбөрү өнүгүү жолунда деп айтсак болот. Жана көчмөндөр оюндары, ошондой эле Кыргызстандын азыркы эгемендүүлүк күнүнө карата өткөн президенттин кубогу, ошондой эле улуу жеңиш күнүнө карата 9-майдагы турнир жана Нооруз байрамына карата 21-марттагы турнирлер кадимкидей көкбөрүнү жаңы деңгээлге алып чыгып келет. Ал мезгилде ошентип алгачкы эсеп ачылды. Улак Тайгазанда Бакубат Талас командасы 1-0 менен алдыга озуп чыкты. Өтө сонун салымдардын бири болду, кооз салымдардын бири болду. Бакубат Талас командасынын негизги чабуулга жооп берген оюнчусу Нооруз Раатбек уулу мүмкүнчүлүктү идеалдуу колдонуп кетти. Нооруз Раатбек уулу ал мына ушул буга чейинки беттештерде өтө көп ирет ийгилик жараткан оюнчу. Азыр болсо Бекбото улакты жакшы эле эңгендей болду эле. Жыйынтыгында улак аяктын сыртына чыгып кетти. Нооруз Раатбек уулу 4 рет улак салган. Анда ал жок, 29-августта жаш күчкө каршы ойногондо анда Нооруз Раатбек уулу өтө активдүү ойногон. Жана ошондой эле ага чейинки Ак Суудун оюну мына Кыра менен болгон беттеште дагы бир нече салымды ишке ашырган. Жана алгачкы беттеште ошондо Ак Суу командасы Атуул менен беттешкен эле. Мына ошол Атуул командасына болгон таймашта дагы өтө көп жок. Азыр демек бул жерде тактоо жүргүзө турган болсок, Бакубат Талас Алканата менен болгон беттеште ошондо 4 рет Нооруз Раатбек уулу улак салган. Ал эми Кыран менен Ак Суу ойногон болчу. Мына Бакубат Талас Алканата беттешинде 4 рет улак салып, жарым финалда өз командасына эң негизги ийгиликтердин бирин алып келген. Нооруз Раатбек уулу мына азыр дагы ийгиликтүү болуп чыкты. Азырынча салымдарга бай эмес. Бул биринчи тайм. Бирок ушул жалгыз салым өтө маанилүү болуп турат. Бул алтын байге үчүн, президенттин кубогу үчүн болгон турнирдеги болуп көрбөгөндөй орду бар салым деп айтабыз. Азыр болсо кезектеги жекеме жеке негизинен эле финалдык оюндарда ага чейинки жарым финал же 3-чү орун үчүн болгон беттеш же башка тайпалык оюндарга салыштырмалуу бул жакта салымдардын саны оңой менен көп болбойт. Өтө сейрек кездешет. Финалда ири эсеп катталганы. Биринчиден атаандаштар эң мыкты ошол лиганын мыкты командасынын мыкты командалары атаандаштар туш келет. Экинчиден коргонууга өтө көп басым жасалат. Себеби ар бир ката бир кубокко туруп калышы ыктымал. Бул ирет Бекбото чыккан экен жекеме жекеге. Жок, кайрадан эле ошол Нооруз Раатбек уулу бул ирет дагы тайгазанды көздөй бара жатат.
коргоочулар ак суунун коргоочулары бир ката кетирди эле. Ошол замат аны Норус Раатбек уулу жазалаган. Ал эми андан кийинкилери азыр кандай болот? Коргонууга өтө көп күчүрөп жакшылап ойнобосо ак суу командасы буга чейинки Норуздун чабуулу сыяктуу ыңгай сабалда калышы ыктымал. Ал мезгилде ак суунун оюнчусу улакты эңип кеткен экен алып, бирок калыстын ышкырыгы жаңырып калды. Менин оюмча эреже бузуу менен ал ишке ашты. Андай болсо азыр ак суунун бир оюнчусу 2 мүнөткө оюндан четтеши ыктымал. Калыс кимди жаза мамысына жөнөтөт болду экен? Жок, жон гана ооздек эскертүү менен демек оюн андан ары уланды. Эки команда да тең бирдей сандагы эле чабандестер беттешти өткөрүп атат. Улак жерде. Бекбото эңкейип улакты эңип кеткенге аракет кылды. Андан кийин азыр ак суудун чабандеси андан ары баары мына улакты көтөрүп кеткенге аракет кылып атат. Азырынча эч кимде мүмкүнчүлүк болгон эмес эле. Ак суу улакты алды. Бирок ошол замат аянттын сыртына чыгып кетти. Азырынча негизинен чындап келгенде бир салым көп нерсени деле чечпейт, бирок ошентсе дагы бул эмоционалдык жактан өтө маанилүү салым болду. Эки команда үчүн тең Бакубат Талас өзүнүн үстөмдүгүн көрсөттү. Алар чабуулга да көп чыгып атат, позициялык жүрүштөрдү ишке ашырып атат. Жекеме-жекеде деле көбүнчөсү мына Бакубаттын оюнчулары ийгилик жаратууда. Бул ирет ак суу командасынын оюнчусу мына жакындай албай жатат. Бирок ошентсе дагы улакты эңип кеткенге жетишти. Азыр болсо кезектеги чабуулдун башаты ушул жерден орун алып атат. Өзү Тайгазанга жөнөйт болду экен же кайрадан атты бери алып келип өнөктөштөрүнө өткөрүп берген сыяктуу. Жок, өзү жөнөдү. Мына бул иретте коргонууну жарып өтүп кетти дагы. Экинчи салым мына Бакубат Талас 2-0 менен алдыга озуп чыкты. Буга чейинкиге караганда дагы азыркы салым коозураак болуп чыкты. Норус Раатбек уулу экинчи салымды дагы жаратты. Азыр Бакубат Таластын бардык оюнчулары мына ушул Норус Раатбек уулуна иштеп берип атат. Ага мүмкүнчүлүктөр түзүп берүүдө. Норус Раатбек уулу болсо өзүнүн талантын максималдуу түрдө колдонууда. Улак кайрадан ортолук бөлүккө жерге ташталган. Ак суу эртерээк эсеп сандарын кыскартпаса, экинчи таймда албетте кыйын болуп калат. Кубокту утканга негизги талапкер албетте Бакубат Талас болчу, андыктан бир жагынан караганда 2-0 эсеби таң калыштуу эмес. Улак аянттын сыртына азырынча чыккан жок. Андыктан сырттан ичти көздөй ушул жерден улакты эңип кетсе, анда аутка кетпейт. Ал эми мына аутка азыр 10-чу номердеги Бакубат Таластын оюнчусу бул Турат Эмилбек уулу улакты аянттын сыртына чыгарып койду. Ак суу командасы алып келбесе, улакты эч ким алып кетпейт белесем, жок, андай эмес. Бакубат Таластын оюнчусу улакты алып бара жатат. Ак суудун дымагы азыркы көрүнүштөн байкалган жок. Алар эртерээк улакты алып келип аянтка кошуп, эртерээк эсеп санын кыскартканга аракет кылышы керек эле. Бирок кандай болгон күндө деле албетте бирөө сөзсүз утат, бирөө сөзсүз утулат. Жана утулган командага эч кандай кайгырууга негиз жок. Финалга чыгуу бул өзү чоң ийгилик болуп эсептелет. Ак суу командасында ушундай философиялык демек
позицияны кармаган сыяктуу. Бир жагынан туура биринчи кезекте оюндан рахат алып туруш керек, андан кийин башкасы колдон келишинче. Биринчи тайм жыйынтыкталды, 2-0 Бакубат Талас алдыда. Эки салымдын тең автору Норус Раатбек уулу. Азыр болсо бир нече убакыттан кийин экинчи таймды баштайбыз. Мына ошентип биз Бакубат Талас жана Ак Суу командасынын ортосундагы экинчи таймды баштадык. Сары кийимчендер Ак Суу, жашыл кийимчендер Бакубат командасы. Биринчи таймдын жыйынтыгы боюнча 2-0 менен Бакубат Талас алдыда. Бул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата көкбөрү боюнча президенттин кубогу жана финалдык беттеш. Буга чейин 8ден 1 финал, чейрек финал, жарым финалда ийгилик жаратып, жеңилүү эмне экенин билбей келе жаткан эки команда. Мына бүгүн ошол ичара кимиси мыкты экенин аныктайт. Ал үчүн азыр экинчи таймда 20 мүнөт бар, андан кийин үчүнчү дагы бир 20 мүнөттүк убакыт бар дагы. Ошондон кийин биринчи лиганын кубогунун ээси аныкталат. Биринчи таймда командалык оюнда Бакубат Талас өтө жакшы ойноду жана ошол учурда Норус Раатбек уулу өзүнүн чыныгы талантын көрсөттү. Азыр болсо экинчи таймдагы алгачкы жекеме-жеке орун алып атат. Улак болсо жерде чыныгы тирешти биз көрүп атабыз. Анткени бул ирет Бакубат Таластан аватар чыккан жок. Ошондуктан Ак Суудун аргымагы кадимкидей бир сыйра тирешти көрсөткөнгө жетишти. Ошентсе дагы баары бир Бакубат Талас ийгиликтүү. Бул ирет алар оң тараптагы Тайгазанды көздөй чабуулга чыгат. Тайгазанга жакындап барды жана кош такым менен ийгилик жаратып кете алган жок. Ошентсе дагы экинчиден менен кайрадан Тайгазанга жакындап келип атат. Мына азыр экөөлөп ыргытса мүмкүнчүлүк болушу ыктымал. Айгышкан коргонууну жүргүзүп атып жыйынтыгында улакты Тайгазандан алыстатып кеткенге жетишти. Улак аянттан сыртка чыгып бара жаткан учурда жерге чыштап кетти. Бакубаттын оюнчусу туура чечимдердин бири. Эми бүгүн булар үчүн бул быйылкы турнирдин алкагындагы акыркы беттеш. Ошондуктан бардык аргымактар бир чер жазып ойноп алсын деп улам жекеме-жекеге демек алып барбастан ушундай улакты жерге чыштап кеткени туура болду. Дагы деле улак аянттын ичинде, бирок каптал сызыгынын дээрлик жанында турат. Бир аз эле ары жылып кетсе ал чыгып кетмек. Бирок бул жерде мына ичти көздөй улакты сүйрөкөлдү эле ат үстүндө улак тартыш, аттын оозун бурганга жетишкени менен баары бир күү менен барып сыртка чыгып кетти. Кызыктуу башталды экинчи тайм. Оюнда динамика бар, ылдамдык бар. Андыктан көрөрмандар мына ушул эгемендүүлүк күнүнө карата көкбөрү майрамынын эң негизги бөлүктөрүндө негизги убактысында турат деп айтсак болот. Жана ошондой эле көрөрмандардын баарынын күткөнү бул классикалык беттеш достук командасы менен ынтымак командасынын ортосунда. Ал ушул саат 15:00 же болбосо 3-тө орун алат. Азыр биринчи лиганын финалы, мындан кийин ат чабыш оюндары бар. Ат чабыш оюндарынан кийин салбуурун, ушул салбуурундан соң
ынтымак менен достук беттешет. Көрөрмандардын баары дал ошол оюнду күтүүдө. Азыр Чолпон Атадагы ат майданда көрүүчүлөр өтө көп. Атайын ушул турнирди көрүү үчүн Кыргызстандын ар кайсыл бурчунан келишти көрөрмандар. Андан сырткары кошуна өлкөлөрдөн, жада калса Европадан, Америкадан келген көрөрмандар дагы бар. Алардын саны өтө көп болбосо дагы, бирок чындыгында бир топ эле бар. Ошол эле учурда Тайгазандагы көк бөрүнө сагынган кошуна Казакстандын дагы өкүлдөрү бар экенин көрдүк. Кечээ күнү аларга да жолуктук эле. Алар өздөрүндө мына Тайгазан жок болуп калып, азыркыдай көк бөрүнүн атмосферасын, аурасын ал жактагы оюндарда сезбей калып, ошондуктан мына Кыргызстанга келип ушул беттештерди көрүп атышат. Демек, көрөрмандардын купулуна толгон негизги оюн дал ушул Тайгазаны бар көк бөрү деп айтсак болот. Кайрадан ат үстүндө улак тартыш. Бул ирет дагы аянттын сыртына чыгып кетти. Акулат майданы сыяктуу каптал жактарда дуал тосмо жок. Ошондуктан аут көбүрөөк болот, жекеме-жеке көбүрөөк болот бул Чолпон Атадагы ат майданда. Азыр бирок эми каптал жактан эмес, Тайгазан тараптан чыгып кетти. Кезектеги жекеме-жеке бул ирет Бакубат Таластан Аватар чыкты. Норус Раатбек уулу Оюнчусу мыкты оюн көргөзүп аткан Раатбек уулу Норузга болуп тургула. Раатбек уулу Норузга акелери тарбиячи Норус Раатбек уулу 2000 сом акча. Норус Раатбек уулунун өзүнө кызыктыруучу сыйлык коюлду. Мына бул дагы өзгөчө көрүнүш. Көбүнчөсү командаларга коюлат. Эгерде бул командадан бирөө улак салса, мисалы үчүн буга чейинки оюндарда болуп атты. Жогорку лигада $100, 5000 сом жана башка да. Бул ирет Норус Раатбек уулуна демек эгерде дагы бир салым ишке ашыра турган болсо, ага 2000 сом кызыктыруучу сыйлык. Улуттук оюн болгондуктан мындай көрүнүштөр таң калыштуу эмес. Бул эми кошумча дем күч бермекчи. Ар бир оюнчуга жок эле дегенде эмоционалдык жактан берет дагы өзүнүн талантын жакшы жагынан колдонгонго сонун шартты түзүп берет. Биринчи лигадагы финалдык оюнга кула болуп атасыздар. Ошондой эле бул беттеш бүтөрү менен ошондо ат чабыш оюндары башталмакчы. Кунан чабыш 11000 метрге, андан соң кыска аралыкка быштылардын демек беттеш орун алат 2400 метр аралыкка жана ошондой эле жорго салыш бар 11000 метрге. Андан соң эң акыркысы аламан байы. Ал мезгилде мына бул жерде кайрадан эле Ак суунун Тайгазанынын жанында окуя орун алып атат. Бакубат Талас беттештин башынан бери позициялык чабуулдар менен аракет кылууда. 2 ирет Ак суу оюнчулары коргонууда катачылык кетирип, экөөнү тең Норус Раатбек уулу ийгилик жаратып кеткен. Азыр Норус дагы деле мына аянттын ичинде жүрөт, алмашууда эмес. Жана анын улакты салышына атайын акчалай сыйлык дагы персоналдуу түрдө коюлду эле. Азыр болсо Ак суу чабуулга жөнөдү. Мына олбурлуу чабандес өтө кооз аргымак менен жебедей сызып бара жатат. Кана биринчи дем менен каршы чабуул менен ийгилик жаратканга мүмкүнчүлүк болбой калды. Ал учурда улакты жулуп да кетишти, чабандести жерге кулатып да кетишти. Мына ушундай өзгөчө көрүнүш орун алды. Азыр болсо мына улак эми жекеме-жекеге коюлат. Арген Кадырбековго Ак суу командасында 6 номерде ойноп жаткан Зиданды менен жүргөн Арген Кадырбековго дагы акчалай сыйлык коюлду. Мына ушул персоналдуу түрдө оюнчуларга коюлуп атат. Негизинен мындай практика сейрек кездешет. Көбүнчөсү оюнчулар демөөрчүлөр, сүрөөнчүлөр көбүнчөсү
ушул командага койчу эле. Азыр болсо мына Бакубат Таластын чабуулу ат эле келип токтоп берсе, Улак Тайгазанда. Ат бир аз эртерээк токтоп калды эле, бирок ага карабастан Улакты Тайгазанга салып кетти. Талантбек Замирбек уулу идеалдуу колдонду мүмкүнчүлүктү. Бул 3-чү салым. Бакубат Таластын курамындагы ушунчалык ат эрте токтогонуна, Тайгазанга барып такалып токтобостон бир аз 1 метрдей алысыраак токтогонуна карабастан Улакты салып кетти. Бул эми чабандесинин чеберчилигинен кабар берет. Саян болсо атанда ээсине минип жүргөн ошол Талантбекке бир аз ыңгайсыздык жаратты эле. Бирок жакшы ылдамдыкты кармап берди. Ал Саян деген аргымак күлүк аттарынын катарын толуктарын дагы бир ирет далилдеди дагы. Ошентип ал атаандаштарын жеткирбей Тайгазанга жакындап барды эле. Кайрадан эле Бакубат Талас кезектеги чабуулуна жөнөдү. Азырынча өздөрүнүн Тайгазанында жүрөт. Бир сыйра абалды байкап туруп, андан соң чабуулга чыкмак. Ал учурда аутка бара жатканын сезгенден кийин Улакты кое берди. Ошол мезгилде Ак Суудун оюнчусу бул Нурбай Асылбек уулу же Нуртилек Өмүралы уулу же Айбек Раис уулу ушул чабандестердин бирөөсү Улакты сыртка чыгарып кетти. Байге фондун эсиңиздерге салып өтөлүм. Биринчи орун 100 000, экинчи орун 70 000, үчүнчү орунга болсо 50 000, төртүнчү орунга 30 000, андан башка 11 команданын баарына 10 000 сомдон кызыктыруучу сыйлыктар берилет. Албетте бул аз, бирок ошентсе дагы азырынча ушуга шүгүр деш керек. Бул эми биринчи лигадагы командалар, жогорку лиганыкы болуп көрбөгөндөй жакшы. Биринчи орунга 1 000 000 сом, экинчи орунга 500 000, үчүнчү орунга 250 000, төртүнчү орунга 80 000 деген сыяктуу. Жана ошондо эң акыркы жогорку лиганын эң акыркы алган командасына аларга дагы 30 000 сом акчалай сыйлык каралган. Эң башкысы мына ар бир кийинки турнирде байге фонду көтөрүлүп бара жатат. Бул жакшы жишан деп айтсак болот. Ар бир турнирде байге фонду көбөйүп отура турган болсо, анда алдыда дагы чоң жылыштар болот деп үмүт кылсак болчудай. Азыр болсо мына жекеме-жекеден кайрадан Бакубат Таластын оюнчусу Аватар менен Норус Раатбек уулу ийгилик жаратып кетти. Улакты өзүндө алып жүрөт. Норуска акчалай сыйлык дагы коюлган персоналдуу түрдө, бирок бул ирет өнөктөшүнө ал өткөрүп берди. Норус Раатбек уулу эмес, башка чабандес азыр Тайгазанга бармак. Бирок Ак Суунун коргонуусу сапаттуу болуп кетти бул жерде. Жыйынтыгында Улак аянттын сыртында чапкенедей жабышкан Ак Суунун оюнчусу Мирлан Алсеитов болду. Тажрыйбалуу 40 жаштагы Мирлан Алсеитов дагы деле күчүндө жаш, мына 20-25 жаштагы атаандаштар менен кадимкидей тирешип өзүнүн оюнун жүргүзүп жүрөт. Улак азыр Бакубаттын оюнчусу жете албай калды бул жерде. Бул ирет мына Улакка жетти, бирок ыңгайлуу жеринен кармай албай жаткан. Караңыздарчы, бир кол менен силкип туруп ошолдо ыңгайлуу жеринен кармап алды дагы. Эми такымга ишенимдүү басты. Азыр алар оң тараптагы Тайгазанды көздөй чабуулга чыгат, ошондуктан аттын башын буруш керек. Бирок ошол учурда атаандаштардын айгышкан каршылыгына туш келди. Бирок кандай болгон күндө дагы Бакубат
3 салым айырмасы менен алдыда. Азырынча ак суу бир да ирет ийгилик жарата алган жок. Караңыздарчы, улакты кантип тартып кеткен учурда мына аттан учуп түштүк. Канчалык аттан бат түшкөн болсо ошончолук кайрадан атка бат минди. Башкысы азыр Бакубаттын оюнчусу эч кандай жарат алган жок. Кайрадан оюнду андан ары уланталат. Экинчи таймдын ошентип мына борбордук экинчи таймдын экваторуна келип калдык. Биринчи таймга салыштырмалуу экинчи бөлүктө ак суу оюнчулары сапаттуураак коргонуп атат. Бир гана ирет ушул бир жолу гана Талантбек Замирбек уулуна жетпей калышты дагы. Ал ийгилик жаратып кеткен. Анда деле бир секундтук эле мүмкүнчүлүк болду эле. Ошол замат аны Талантбек Замирбек уулу колдонуп кеткен. Талантбек болгону 20 жаштагы чабандес. Буга чейинки беттештерде дагы бир нече ирет ал ийгилик жараткан эле. Дээрлик ар бир беттеште жок дегенде бирден салымды ал ишке ашырып жүргөн. Ал мезгилде мына 4 мүнөттөн азыраак убакыт калыптыр. Экинчи 20 мүнөттүн бүтөрүнө жекеме-жекеде бүгүн Аватар такыр ак суунун аргымактарына алдырган жок. Ортодо өзүнүн чыныгы падышасы экенин далилдеп атат. Мына карасаңыздар, бул иреттагы ак суунун аргымагы жакындап келе алган жок. Азырынча Тайгазанды көздөй барбайт. Ыңгайлуу учурду күтөт жана эми женейби жок. Коргоочулар өтө сапаттуу болуп, үч жагынан үчөөсү курчап келди эле. Бул жерде ак суунун 3 коргоочусу келип жыйынтыгында мына каптал сызыгына чыгып кетишти. Кайрадан жекеме-жеке ишке ашат. Бекбото Дамир уулу Бакубат Талас командасында өтө жакшы оюнду өткөрүп атат. Нур Сыратбек уулу жана ошондой эле коргоочулар өздөрүнүн кызматын 100% так аткарууда Бакубат Таластыкы. Анткени ак суу бир дагы салымды ишке ашыра албай жатат. Бул түздөн-түз коргоочулардын эмгеги жана чабуулга ким чыга турган болсо, дал ошол оюнчуга өнөктөштөрү максималдуу түрдө кол кабыш кылып, атаандаштардын жолун тосуп берип атат. Көкбөрү албетте чыныгы командалык оюн, өтө ийкемдүү эмес оюндардын бири деп айтсак да болот. Албетте жеңишке жетүү өтө көп нерседен көз каранды. Чабандестердин чеберчилигинен, аргымактардын жакшы табымды экенинен жана аргымактардын чеберчилигинен, аттардын андан сырткары албетте каражат жагы дагы кандайдыр бир ролду ойнойт. Жана командалык бири-бирин түшүнүү, чабандестер бири-бирин канчалык жакшы түшүнсө, ошончолук ийгилик жаралат. Мындай оюндарга биз өтө көп ирет туш келдик. Мисалы үчүн кечээ Алкан ата менен Жаш күч беттешкенде 4-1 менен алдыда жүргөн Жаш күч жеңиште алдырбайды. Болгондо дагы 3-чү таймда 4-1 менен алдыда болчу. Ошол жыйынтыгында катар менен 4 салымды атаандаштар тараптан өткөрүйдү. Бул биринчиден командалардын бири-бирин толук түшүнө элекдигинен кабар берсе, экинчиден физикалык жактан деле бир асалар алысырай түшкөндөй болду аяк жагында. Жана коргонуу бири-бирин түшүнүп ойногон жок. Мына ошондуктан командалык оюн өтө маанилүү. Бир гана чебер оюнчулардын бардыгы, чебер чабандестердин бардыгы да аздык кылат. Ушул бардык нерсе төп келген учурда гана чыныгы ийгилик жаралат. Бакубат Таласта бул жагынан маселе жок. Ак сууда деле бул жагынан маселе жок. Бирок эми ак суу азырынча мындай чоң ири турнирлердин финалдык бөлүгүндө аз ойногон команда. Ошондуктан алар үчүн финалга чыкканы бул чоң эртик катары эсептелиши керек. Азыр болсо экинчи таймдын акыркы көз ирмемдеринде
дагы бир рет улак салып кеткенге аракет кылып атат. Бакубат Талас Тайгазанга жакындап келди. Жарым мүнөттөн бир аз азыраак убакыт бар экен. Тайгазанга жакындай албай жатат. Аксуу бул рет мына өздөрүнүн Тайгазанын бул рет аманды сактап калды. Азыр эми аттын башын буруп келгенче албетте убакыт жетпейт. Жыйынтыгында аянттын сыртына чейин чыгып кетти. Урматтуу калыстар, улакты оюндун башталышына алып келип таштагылачы. Себеби акыркысындагылар 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Мына экинчи таймды аяктадык. Эсеп 3-0. Экинчи 20 мүнөттүктө бир гана ирет улак Тайгазанга түштү. Аксуу командасында эми дагы 20 мүнөт болот. Ошол учурда абалды сактап калбаса, анда Бакубат Талас ошентип президенттин кубогун алып кетет. Азырынча ага эртелик кылат, себеби алдыда 3-чү тайм бар. Мына 3-чү таймды баштадык. Бакубат Талас Аксуу командасынын ортосундагы 3-0 менен Бакубат алдыда. Жана алар ишенимдүү ошентип кубокту жеңүү үчүн, кубокту алуу үчүн келе жатат. Аларга тоскоолдук кыла турган Аксуу командасы жана 20 мүнөт бар. Ушул 20 мүнөт ичинде окуя карама-каршы тарапка эле өзгөрүп кетпесе, Бакубат Талас ийгиликке жетчүдөй болуп турат. Эң акыркы мүмкүнчүлүк ушул чечүүчү тайм 3-чү 20 мүнөттүк. Азырынча мына бир нече чабандес улак теңип кетүүгө аракет кылып эч кимисине мүмкүнчүлүк болгон жок эле. Кана мына Аксуу баштады. Бирок улакты ошол замат тарттырды. Жыйынтыгында Бакубат Талас оюнчулары азыр улак менен жүрөт. Алар бул рет сол жакта Тайгазанга чабуулга чыгат, Аксуу оң жака. Андыктан Аксуудун Тайгазанынын жанында. Улак болсо Бакубат Таласта. 3 салым айырма негизинен албетте өтө чоң. Эсеп эмес, аны кечээ жаш күч менен Алкан Ата командалары далилдеген. Айрыкча 3-чү таймдын баштапкы бөлүгүндө ошонусу дагы эми Бакубат жаш күч эмес, аларга караганда тажрыйбасы мол, ошондуктан оңой менен Аксууга мүмкүнчүлүк бербейт го дейм. Азыр болсо мына биринчи дем менен чабуул башталды. Бирок 3 атаандаш жолунан тосуп чыгып атат. Үчөөнүн баарын артта калтырып, мына караңыздарчы сүрмө топту жиреп кирип барды эле. Кош такым менен гана ийгилик жаратпаса, дал ошондой мына кош такым менен улакты Тайгазанга салып кетишти. Жана 4-чү салым Бакубат Талас командасынын пайдасында. Аксуу бир да жолу улак салып элек. Бакубат Талас кайра ийгилик жаратып атат. Кош такым менен улакты салып кетишти. Бекбото Дамир уулу, ошондой эле Норус Ратбек уулу бул жерде, эгер жаңылбасам, азыр ийгилик жаратты дагы. Азыр болсо Аксуу анын жообун күтөбүз. Өздөрүнүн Тайгазанын бир сыйра айланып чыкты дагы, карама-каршы тарапты көздөй жөнөдү. Жебедей сызып бара жаткан, шабал менен жарышып бара жаткан аргымактарды караңыздар. Аттардын дүртү мына бизге чейин угулуп турат. Жана Тайгазанга бирок барганга мүмкүнчүлүк болбой калды. Ошентип биз эми 3-чү таймдагы кезектеги, алгачкы кезектеги эмес, алгачкы жекеме-жекени көрөбүз. Жеңип отуруп, финалдык беттешке чыгышты. Мына ушул Аксуу командасы биринчи финалдык беттешке чыкканына абдан ыраазы болуп, чындыгында туура айтып атат. Мына Асылбек Өзбеков жеринде алып барууда. Буга чейин жаш күч командасы дагы
биринчи ирет ошентип байгелүү орунга ат салышса, ошол эле мезгилде ак суу командасы дагы өздөрүнүн тарыхында алгачкы жолу финалга чыгып атат. Мына ушуга демек чындыгында ыраазы болуп, ырахаттанып жана көңүлү толуп ак суудун демек ак суудун негизги өкүлдөрүнүн бири өз командасына 20 миң сом акчалай сыйлык берип атат. Бул албетте жакшы нерсе. Биринчиден көңүл, экинчиден чындап эле кошумча каражат. Бир аз болсо дагы ак суу командасы финалга чыгып, ошентип өздөрүнүн жетекчилери, демөөрчүлөрү, сүрөөнчүлөрүнүн чоң колдоосуна ээ болгон экен. Бирок финалда оюну жакшы болбой жатат. Бакубат Таласка каршы ийгилик жаратуу чындыгында өтө кыйын. Жогорку лигада ойноп жүргөн команда, Сары Өзөн, Достук, Ынтымак сыяктуу командалар менен тирешип жүргөн Бакубат биринчи лигадагы атаандаштарынын эч кимисин ошентип жазасыз калтырган эмес эле. Кезектеги чабуул Тайгазанды кыйгап жандап өттү. Экинчиден менен бара жатат. Кана ушул жерден сонун өтөйүн деди эле, бирок коргоочу токтотуп калды. Тайгазанга жакын барган менен абалды оңдогончо улам жолунан башка аргымактар атаандаштар ал жакта чыгып калып атат. Ал мезгилде оюнду токтоттуруу керек. Калса эмне унчукпайт? Токтотпойбу оюнду? Анткени ак суудун бир оюнчусу ыңгайсыз абалда калды. Мына калыстын ышкырыгы жаңырды. Албетте тез жардам мунасы аянтка кирген учурда автоматтык түрдө оюн токтошу керек. Анткени оюн талаасынын бир бөлүгү бош эмес. Кокус ошол жерге аттар барып калса эмне болот? Бирок тез жардам мунасы, тез жардамда дарыгерлер азамат мына эч кандай оюн токтошун башка нерсесин күтүп отурбастан эле өздөрүнүн демилгеси менен түз эле аянтка кирип келди. Алардын эми негизги максаты ошол оюнчулардын ден соолугу. Андыктан эч нерсеге карабай жардам бергенге дайыма даяр. Алардын да эмгегин баалап койсо болот. Эми Көкбөрү өтө опурталдуу оюндардын бири. Чындыгында чыныгы мырзалардын оюну деген хоккейди жолго калтыра турган оюндардын бири. Андыктан бул жакта ушундай ыңгайсыз учурлар көп болот. Аны бул Чолпон атанын демек тез жардамында иштеген дарыгерлер өтө жакшы түшүнөт экен. Мына көз ачышымганча ак суудун оюнчусун машинесине салып сыртка алып чыгып кетишти. Азыр алар өздөрүнүн көмөгүн көрсөтүп атат. Улак аянттын сыртына чыкты. Ал учурда жеке кайрадан орун алат. Жекеде дагы өзгөчө тактикалык жүрүштөр бар. Улакты ким эңип кетет, ошого дагы көз каранды. Азыр байкап турсаңыздар, бул иретте эле ошондой болуш керек. Негизинен эгерде улакты ак суудун оюнчулары алса, ал жакта ошол замат алмашуу орун алат, себеби коргоочулар керек болот. Улакты Таластын оюнчулары алса, анда жок, алдын ала эле демек ак суудун коргоочулары аянтка чыккан экен. Эгерде ак суудун оюнчусу азыр улакты эңип кетсе, анда ошол замат алмашмак. Андай учурда чабуулчулар керек болот. Чабуулга жооп берген оюнчулар. Алар улакты эңип айлампадан чыкканга чейин алмаша калышат дагы өзүнүн өнөктөшүнө жардам берип кетет. Булар демек алдын ала ушул ак суудун оюнчулары улакты Бакубаттын чабандеси көтөрүп кетет деп ошого эсеп жүргүзүп оюнчулар аянтка чыккан экен. Мына коргонууда алар өздөрүнүн позициясын ээлеп турган, ага карабастан оң тараптан кирип келди. Эч кандай маселеси жок. Улакты ушунчалык жеңил салды. Мындай оңой түшөрүн өзү да күтпөсө керек. Анын жекедеги атаандашы түздөн түз жолун тосушу керек эле. Норус Раатбек уулу кезектеги ийгилигин жаратты. Норус Раатбек уулуна персоналдуу демек байге фонду персоналдуу сыйлык каралган эле. Ошентип Норус Раатбек уулуна ал ийгилик демек ал сыйлык берилет. Ошондо азыр эсеп
мына 5-0 болуп кетти. 5 упай айырма. 6-чы салымды ишке ашыруу үчүн бара жатат. Аттардын күлүктүгүн карайлы. Ал мезгилде ак суудун коргонуудагы аргымактарын карасаңыздар, шамал менен жарышып, шамалдан ашып жада калса, ошентип атаандашынын жолун тосуп чыкты эле. Улак жерге түшүп калган, аны ак суудун оюнчусу ошол замат эңип кетти. Чүй облусунун Беловскийсинен келген. Экөө тең ак суудун оюнчулары. Дарыгерлер эртерээк келсин. Албетте бул жерде эреже бузуу жок. Биринчи аргымак мүдүрүлүп кетип, артынан экинчиси ага кошулуп ошентип жерге кулап түштү. Мына эшикти жаппастан тез жардам унаасы ал тарапка жөнөдү. Албетте эреже бузуу жок. Бакубат талаасынын оюнчулары алар деле түшүнөт, андыктан атаандаштарга атайын кандайдыр бир жарат алып келе турган кыймыл аракеттерди жасабайт. Азыр деле ошондой таза, так, жакшы оюнду жүргүзүп атышкан, болгону кокустук бул жерде орун алып калды эле. Ал мезгилде кезектеги Бакубаттын чабуулу Улак Тайгазанга түштү. Эсепке киреби? Кана эсепке кирди. Азамат мына Улактан эрте түшүп кетти го дейм өзү. Бул жерде ушунчалык мына жакшы чабуулду ишке ашырды. Үкүү менен барган үчүн эсепке алынат. Эгерде өзү түшүп калып, Улак Тайгазандын кырында туруп, анда тартып түшүп кетсе, тартып Тайгазанга түшүрүп койсо, анда эсепке кирбей алмак. Өткөндө мына бир упай ошентип эсепке кирбей алган эле. Бул ирет үкүү менен барып, Улак менен чогуу түшкөнү үчүн ал кадимкидей эле таза салым деп эсептелет. Андан кийинкиси андан да жакшы, жөн гана таза салым эмес, бул кооз салымдардын бири болду. Бакубаттын аргымактарына ушул жагынан бир аз таң калып атам. Алардын аттары Тайгазанга бир жарым метр, кээде 1 метр жетпей токтоп атат. Жогорку лигадагы аргымактарды карасаңыздар, мисалы үчүн ошол эле Ынтымактын, Достуктун, Сары Өзөндүн аттары, алар Тайгазанга барып, Тайгазанга керек болсо буттары тийип туруп, андан кийин токтойт. Жөн эле тийип токтобостон, ошондо барып Тайгазанга тийгенде күй менен барып аттын башы көтөрүлүп да кетет. Ошол аттын башы көтөрүлгөн учурда мына биздин көрмадарын эсинде болуш керек. Манас Ниязов ошол жерден сальто ашып Тайгазанга түшкөнү, ошондо анда Бойканын ушунчалык жакын барып тургандыктан жанагы инерция менен барып башы көтөрүлүп кетет. Ошол учурда үстүндөгү ээсин дагы серпилтип кетет. Андайды бирок бул ирет Манас Ниязов Шторм менен дагы ишке ашырды. Бойка менен көчмөндөр оюндарында ал ыкманы жасаган эле. Жана ошондой эле Кара Буура менен болгон беттеш беле? Биринчи беттеш болчу. Биринчи беттешинде алар Көлтөр менен ойноду. Ооба, Көлтөр менен болгон оюнда ошондо Манас Ниязовдун алгачкы салымы дал ошондой аттын башынан Штормдун үстүнөн ашып өтүп, сальто ашып, Улак менен чогуу түшкөн эле. Андай көрүнүштү албетте башка чабандестер деле анык көрсөткөн. Азыр болсо кезектеги салым Бакубат талас тараптан, бул 6-чысы болуп кетти. Өтө жакшы ийгилик жаратып баратышат. Эламан Руслан уулу бул салымдын автору. Эламан Руслан уулунун шамдагайлык менен, чапчаңдык менен жасаган салымы болду. 7-0 болуп кетиптир. Чындыгында мен эсептен жаңылган экенмин. Азыр болсо Улак мына кайрадан ортодо жерде. Жогорку лиганын байгайлоочуларынан анан айтам болсо, ошол 3-чү бөлүм эсеп 7-0 Бакубат.
Kayreyle Bakıvat Talas çağımızda olmadı. Kulakta 10 takım alası. Oyunda doğan. Bir motor. Demir uğurlu bir motor. Komandanın kapitanı özünçü bölümlük kırak ve kadına kızılışın bir kırak. Bu kapitan ettiğini gözüküyor. Bu oyunun başka yönetmeni Megacom kompaniyası Analbette Kırgız Respublikası'nın prezidentinin Akçalay bayinesi Ani sürede Megacom kompaniyası marşların barın başını biriktirip ötkörüvatkan bu Kırgız Respublikası'nın araştırı Yaşlar İşleri Tarbiya және Spor boyunca memleketlik agentstvanın aldığınдағы sportun uluttuk türleri boyunca direksiyası mıhtı ölçüşü көргөзүп ол жерде барлық спорттарыбыз қызықтың бары алды да ылайдың күні да бір өзгеше болып тұрады байқаудасыңар немереген ушундай жырт жырт кеткен арты өздері қолындағы біздің ісік көзді көріп жатасыңар толқып тұрған біз ойынды көріп ел жұрт мына жерде отырамыз жырғап құдай құтқарсын ел жұртта тыныштық болып çünkü yerindeki yer oyunu, at oyunları, salgıların büyük bağışıklık var. Kızıklı oyunları bize köbele versin. Şu oyunlarımız olan, tapta vatan, kesa vatan, oyun vatan çiftlerimize katlaydı. Solun versin, amaçlık olsun. Bunday Karaganda olmayı göründükleri bu öte open kaldı. Oyunlarının biri at üstünde, Kırgız sanatçıda özdeşlerine oraya kişilikler yerden düşüp de cüye olarak anlıyorsun, kişilikle cevaplar. Attın üstünde başkaçılar çömeysin. Kankalasın. Karlı. Özdeşe karamış. Kişiliklerin ortasına. Anlaşmayın. Aileler kimisi inti жетейлі отқан бұл бақуатты жеткідан қабасты басқадағы ішеді шүкір жоғасты өкі ені айлақадан шықты. Осы 3-ші бөлімдің 17-ші минутасына кетті капитан, команданың капитаны Дамир Uğurlu. Bek baba, çalında! Sol tarafına. Söz yok. Gördüler mü? Kanday aldı, kanday ciddi, kanday mümkünçüktü, paylalandı, kara kazandı, tozup cantalaşan aksuzun uçlara var. Önüne Türk bayramlarına ciddi kulaklı kanday ölümden gördüler. Aylandırıp gelip özünün komandasına Dağlı Park'tan desip 8-0 birinci liganın finaldaki oyunu görüyoruz dostlar. Vakit olsa gelmeden 17. minuta bütün 18. minuta vakit gitti. Yeni oyunun takdirinde çeşit kalmışı. Sebebi bunca aralık, bunca ayrıma öte çok. 8-0 birinci oyunun takdiri çeşitli kaldı desek buralarına vatandaşlar 100.000 son ailesinden Hayreli Oşol Bakıvat Kalas'ın oyuncuları kulaklıdan bazı çağrılar çıkmıştı. Emre'lerin Aksu komandasının oyuncular içine Şangır'a düşkünleri oldular. Bolluğun gibi aklına taymaştılar. Yok degende bir ulanlık koysa var. Son muratırede. Hareket kıldılar çay. Aksu. Bir ulak.
көпчүлүктүн атынан суранабыз. Bir ulatып калган. 18-ci minuta bitip 19-cu minuta öldü gitti. Aksu komandası Baykelerin Nursan, Azamat, Marat Büyüğü Suranova 2000 son Baygel fonlarında turat 20.000 son Baktürek Baykelerden 20.000 sonlar turat Andan sırtları özüm ördün Jalpı Baygel fon tonla turgan maşına turat Köpçülüktün atынан sonra bir ulanı tutmağılaçı. Akırkı sekundalar. Bakvattılar. Görmek sonunda olmasa dediler. Ketті. Дамиров'un бек потағайры чауында. Bu vakıtlı sekundalar 30 sekundaға жетпеген уақыт қалды. Hazır бек поты ұшты көпчіліктен bayladı. 9-cu uақты өліптідағы. Uşu yerden finaldı bütürdü desek tuğra bolup Bekpoto 9-cu ulaqını özünün komandasının jengiştirdi daha uzun şeyini söylep çıktı. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Урматтуу мекендештер, мына эки команда тең ийгилик жаратты. Анда эмесе сиздерди ошентип бул Бакуат таластын күйөрмандарын жеңиш менен куттуктайбыз дагы. Эми алдыда финалдык таймаш бар.